Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Албетте, бир маселе мени кээ учурларда ойлонтот. Бул деген ошол күзгү жазгы иштерибиз, талай иштерибиз эмне болот? Дизель, бензин боюнча эмне болуп жатат? Ошол себептен бизде 98-99% бүт бензин чет элден келет, бир өлкөдөн келет, Орусиядан келет. Ошон үчүн Орусиянын азыркы ошол нефть тармагы кандай болуп жатат экен, ошону билгим келди. Жана албетте ошол серепчилер менен сүйлөштүм, материалдарды окудум жана жалпы ушундай кандайдыр бир маалыматтарды алдым. Анан ушул маалыматтарды силерге тартуулайын. Эң негизги ошол видеонун темасы бул бензин эмне болот? Украина дрондор менен согуп атат. Жыйынтыгы кандай болот? Ал нерсенин аркасы кандай болот? Ушуну бир карап изилдеп көрөлү сиздер экөөбүз. Анда эмесе баштайлы. Азыр ошол Орусиянын НПЗлери эмне болуп атат деген суроо да пайда болду. Мисалы үчүн бизде бензин да кымбаттап атат акырындап. Ал бензинди баасын ооздукташ үчүн биздин министрлер кабинети көп жакшы ишти жасаган, ооздуктаганга аракет кылган. Ийгиликтүү болду деп эсептесем болот. Жакынкы арада дагы өскөнү жатат. Өскөндө дагы убактылуу балким акцизди азайтабы, салыкты азайтабы же дагы бир кошумча иш чараларды көрөбүз туугандар. Бирок НПЗ Орусияныкы билесиңер 98% бүт бензин же болбосо 90% бизге дал Орусиядан келет да. Аякта болсо эмне болуп жатат? Көрөлү. Орусиянын экономикасы кайра иштетүүчү кубаттуулугунда чоң үзгүлтүккө учурады. 25%га азайды жалпы НПЗнын кубаттуулугу. Бул деген 238 миң тонна сутка же болбосо 1,74 миллион баррель суткасына да. Өзгөчө учурлар сокко Украина бул жерде чача пачасын чыгарып атат, согуп атат НПЗлерге. Мейли кече да сокту, мурда күнү да сокту, андан мурда күнү да сокту. Крымды бензинди очередке тургуздурду жашоочуларын. Ошо башка областта, Белгородто дагы НПЗлер күйүп атат. Бүт ушул Туапсе, башка Приморскта дагы ошол бүт НПЗлерди чаап атат. Украиндер тынбай чаап атат. 30%-ын бензин, ошол дизелди 25%-ын ошо чыгарган. Мындай айтканда, сокко кабылган НПЗ иштен чыгарган. Булар иштебей калды. Ошондо 30%га чейин НПЗ жана дизелдин 20 ошо бензин жана 25% дизель чыкпай калат. Орусияда азайды ушундай пайызга. Москва, Рязань, Ярославль, Кстово, Ылдыйынкы, Новгород жана башка борбордук объекттер ушундай чабуулга учурап атат. Украиналык дрондорду украиналыктар аябай кызуу кылып атышат ушул жерден. 4 айдагы жылдык пландан дефицит ашып кетти. Орусиянын бюджетинде мисалы үчүн киреше ошол 1,11 мындай айтканда триллион рубль болгон, 11,700. Ал эми чыгаша 17,500 же 600 десек болобу, триллион болуп кетти. Бул деген мындай айтканда прогноздон -4,5% болуп кетти бюджет өткөн жылдыкы. Анан ошол чыгашалар болсо 15%га өсүп кетти мындай айтканда. Анан дефицит бүгүнкү күнү Орусиянын мамлекеттик бюджетинде 5,8 триллион рубль болду да. Ондон 9 триллион рубль деп тегеректеп койсок да болот. Нефть газ кирешелери 38,3%га кыскарды. 2 триллион рубль деңгээлге түштү. 25-жылдын жыйынтыгы дефицит 5,6 триллион рубль же болбосо 2,6 ички дүң продукциясынын көлөмү пайызы да, ошо 2,6% ички дүң продукциясынын көлөмүнөн. План менен салыштырсак 2026 жылга пландалган дефицит 3,8 триллион рубль болгон. Ошол мааниси нефть газ кирешеси азайганда бюджеттин туруктуулугу дароо начарлайт. Ушул нерсе болуп жатат. Кысым бир гана эле НПЗден эмес, бюджеттин түзүмү да оор болуп жатат. Анткени 40% коргонуу жана күч түзүмдөрүнө кетип атат Орусияда. 40% жалпы жыйнаган акчалары. Алар элестеткиле 80%, 90%. Булар нефть жана газ сатуудан алышат. Нефть жана газ сатууну украиндиктер чаап атышат да, тынбай. Украиндер өзлөрүнүн баягы дрон санкцияларын салып жатат деп айтып тамашалап жатышат. Кээ эл аралык серепчилер Украинага боор урган, Орусияга боор урган серепчилер айтып атат, украиндиктер ушундай террор кылып жатышат, экономиканы кыйратышат, теракт кылып атышат деп айтып атышат да.
3,91 триллион рубль коопсуздукка түзмө түз кетет бул жерден. 12 триллион рубль коргонууга кетет. 13 триллион рубль десек болот, тегеректесек. Улуттук бакубатчуулук фонддогу резервдер тартыштыкка учурады, азайып жатат. Ошо аз калды дейт. Аякта 600 триллион миллиард доллар жатты эле, бүгүнкү күнү ошол айтып атышат 20 миллиард доллардын тегерегиндей деп айтып жатышат. Санкциялар чектөөлөрдүн таасири сакталууда, бирок экономикалык акырындан ыңгайлашууда Орусияда. Бирок дефицит көрүп атасыңар сакталып, пайда болуп өсүп жатат да. Натыйжа ички керектүү экспорттук баланс жана союздаш өлкөлөргө жеткирүү боюнча тандоо татаалданып жатат. Демек ошол Кыргыз мамлекетине да ушул дизель жана бензинди жеткирүү да татаалданып калат окшойт да. Импорттук көз карандылык тобокелдиги күчөйт. Бизде 93% ушул күйүүчү майлардын Орусиядан. Бизде план боюнча 2026 жылы 1,5 миллион тонна келиш керек. Бизде азыр 2-4 жумалык резерв бар, тобокелдиктер бар, албетте ошол түгөнүп калса кандай болот. Индикативдик баланс 650 миң тонна бензин, 550 миң тонна дизель, 150 миң тонна авиакеросин, 50 миң тонна чийки нефть, 60 миң тонна битум. Авиакеросин өтө маанилүү. Кыргызстан акырындап регионалдык авиахабка айланып баратат. Жай болсо да, өтө аз болсо да, бирок бага баратабыз. Баалар жана үзгүлтүк пиковый учурларда ички рынокто баа 15%га чейин көтөрүлгөн, акыркы ушул 1,5 жылдын ичинде. Жеткирүү чынжырлары эң чоң критикалык бизге мындай чынжыр жеткирүүчүн бул Орусиянын НПЗлери да. Бул эң көйгөйлүү ушул чынжыр. Экспорттук чектөө баа өсүшү болуп жатат. Кыргызстанга кечигүү тобокелдиги пайда болуп жатат. Туугандар үзгүлтүк болгону жатат да. Ички рынокто баа жана дефицит басымы өсүп атат. Эң негизги кандай сабак туугандар? Ушул боюнча Орусиянын нефть газ секторунда үзгүлтүк бюджет басымы тереңделет. Ошону тереңдетип атат. Биздин дагы баягы экономикабыздын болуп жаткан ушул шарттарды кичине татаалдаштырып атат. ИАЭП милдеттенемелери жеткирүүнү сакташы мүмкүн, бирок резервдер өтө жука деп эсептелинет бүгүнкү күнү. Кыска мөөнөттө альтернативалык кымбат жана логистикалык жактан оор болуп жатат. Практикалык жооп катары резервди көбөйтүү керек бизде. Дагы баягы кампаларды, нефть сактоочу кампаларды салыш керек. Ага көбүрөөк нефть батырыш керек, сакташ керек. Жана ушул импорт географиясын бөлүштүрүш керек, диверсификация кылыш керек. Эгерде уруксат беришсе да, эми биз деген Орусиянын таасиринин астындагы мамлекетибиз. Эгерде Орусия өзү уруксат берсе, поставкалар үзгүлтүктөп, анда биз ушу Ирандан, Казакстандан ар кайсы диверсификация кылып, Түркмөнстандан бензин, газды алышыбыз керек. Антпесек ошо күнүмдүк тиричилик чоң суроонун астында калып калат. Анан албетте бааны мониторинг кылып туруш керек улам жана күйүүчү май үнөмдөө саясатын киргизиш керек. Ал үчүн ошол балким электр унаабы, электр тракторлору акырындап аларды көбөйтүш керек да. Өлкөдө ал боюнча дагы роликтер бар буга чейинки болгон. Азыркы алдын алуу эми бизде кырдаал узакка созулса, баанын өсүшү жана мезгил менен камсыздоолордун үзгүлтүктүү болушу күтүлүүдө. Тобокелдик сакталып турат. Ошон үчүн туугандар алдын ала ойлонгула. Албетте, эгерде бизнес жасасаңыздар, ал деген күйүүчү майга бекемделсе, күйүүчү майдын кымбатташы бүт бизнестин кымбатташына алып келет. Дүйнө жүзүндөгү ошо өлкөнүн ичиндеги. Алдын ала карап койгула, кандай тобокелдиктерге жоопту даярдайсыздар да. Эгерде ошол боюнча бизнести өнүктүрүү боюнча тобокелдиктерди алдын алуу боюнча серептөө же бизнес план керек болсо, бизге карасаңар болот. Биз мыкты бизнес пландарды, техникалык, экономикалык негиздемелерди, ТОлорду жазабыз. Ошол мыкты консультация жасап беребиз да, эмне кандай кылыш керек экен, кандай андан ары тобокелдиктерди алдын алып коюш керек экен. Мына туугандар, абал ошондой. Ошон үчүн бензин кымбаттаса ошол таң калбашыбыз керек. Эгерде мисалы үчүн мамлекетибиз азыр жакшы чараларды көрүп атат, министрлер кабинети тиешелүү иштерди жасап жатат. Анан албетте кайсы бир узак убакытка ошону кармап турса болот, 4-5 жумадай, 4-5 айдай, бирок баа бир аз баары бир кымбаттайт окшойт. Ошон үчүн ушул тараптан түшүнүшүбүз керек. Ар кандай башка жолдорун табышыбыз керек да. Кандай жолдорун табабыз? Эми билесиңер өзүңөр, альтернативдүү транспорт болобу, альтернативдик поставщик болобу, ким болот, кандай болот. Бирок нефть маселеси дүйнө жүзү боюнча жаман ушундай куурчуп жатат да. Сиздер менен Искендер Шаршеев болду, саясаттануучу экономист. Бизнес пландоо боюнча адис, бизнес пландар керек болсо, техникалык, экономикалык негиздеме керек болсо, бизге жазгыла. Видео астында сүрөттөмөсүндө телефон бар, WhatsApp бар. Ошол жерде жазып туруп кайрылсаңыздар, баарлашабыз, сүйлөшөбүз. Анан сонун бизнес план жазып беребиз да. Бизнес план ошол банктардан акчаны же өнүктүрүү фонддордон акчаны алууга, инвестиция алууга керек.
инвесторлар менен да сүйлөшкөнгө, мындай бизнес планың, бизнесиң эмне деп суроо бергенде ошого жооп бериш үчүн, бизнесим ушундай деп жооп бериш үчүн ушуга да керек да. Ошон үчүн караштыргыла туугандар. Эгерде сиздер ишкер болсоңуздар жана иш канагыңызды чоңойтоюн десеңиздер, бизге сөз жазгыла, бизнес план түзүп беребиз.